Полиграфия бул грек тилинен которулганда көп жазам деген маани билдирет. Тагыраак айтканда текстүү материалдарды жана сүрөттөрдү көбөйтүү болуп саналат. Полиграфия басма продукцияларын китеп, гезит, журнал, плакат, географиялык карта жана башкаларды даярдап чыгара турган өнөр жай тармагы. Аталган тармак дүйнөдө 1440-жылдары пайда болгон деген маалыматтар бар. Ал эми Нарын облусунда биринчи полиграфия 1932-жылы ачылган. Совет өкмөтүнүн саясатын элге жеткирүүдөгү башка куралдын бири гезит чыгарып таркатуу болгон. Мындан улам Теңиртау аймагында орус жана татар улутундагы эки адам тамга терип чыгаруучу машиналар менен келип жайгашып, социалисттик чарба аттуу гезит чыгара баштаган. Акыл эмгек менен бирге кол күчү талап кылынган. Ары татаал, түйшүктүү иш болгондуктан тоолуу аймактан кат сабаты жоюлган адамдарды табуу кыйынга учураган. Бирок биринчи болуп кат сабаты жоюлган латын, орус, араб тамгаларын таанып жаза билген Алсейит Чыңгыш уулу жумушчу болуп ишке алынган. Теңиртаудагы биринчи полиграфист Алсейит Чыңгыз уулунун басып өткөн жолу дагы өзгөчө. Каарман 1901-жылы Нарын районунун эмгекчил өрөөнүндө төрөлгөн, кат сабаты жоюлган билимдүү адам болгон. Араб, латын, орус, кириллица жазуусун тааныган. Медреседен андан соң Казак агартуу институтунан 2 жыл билим алган. 1929-1931-жылдары атасы Чыңгыш менен бирге Орунпордо сүргүндө болгон. 1931-жылы Нарынга келип, ит атар мергенчиге жардамчы болгон жайы дагы бар. Анан жаңы ачылган басмакананын жумушчусу болуп ишке кирген. Кулактын баласы үчүн мындай иш чоң табылга болгон. Биздин атабыз Алсейит дагы чоң окуп, ден соолугуна жараша окууну аяктабай калган экен. 2 жыл окуп. Ошондуктан билимдүү болуп, кичине бул жерге келип кулактын баласы иштетпегени менен жаңыдан типография уюшуп, жаңы газета, социалисттик биринчи газет уюштурганда ошо жерге типографияга жумушчу болуп кирип, ал жерде кошо иштеген бир татар, бир орус кошо иштешчү экен. Анан атан баягы сабаттуу болгондуктан ал киши дагы ошо жана арипти бирден тамгалап теричү экен да. Ошон биринчи иштеп, тигилер кетип, ошого 41-жылга дерим типографиянын директоруна дерим көтөрүлөт. Ошо 31-жылдан 41-жылга дерим иштеп. Ошентип Нарын облусунун тарыхында биринчи жолу социалисттик чарба аттуу гезит чыгарылат. Электр жарыгы жок болгондуктан кара чырак май менен кол күчүн талап кылып, оор машиналарда тамгалар колго терилип, 500 нуска менен гезит чыгарыла баштайт. Кезегинде Алсейит Чыңгыш уулу калтырган эскерүүлөрүндө мындай деп айтылат. Электр энергиясы жок болгондуктан бардыгы тең кол менен терилген. Үлпүлдөгөн кара чырак, цехтин ичи түтүнгө толуп, кара майдын саңырсыган жыты, башты кеңиретип ыш толгон. Гезит алгач социалисттик чарба деп аталып, латын тамгасы менен чыккан. Саны 500дөн, кийин 1000дин айланасында газетанын жарыкка чыгышы күндүр түндүр мээнет менен бүткөн. Адеп иштегенде кыргыздардан мен эле болчумун. Мурунтадан бир да газета басмада иштеген кыргыз болбогондуктан, адис катары ичкериден келген орус татар улутундагылар иштеген. Келери кечке тамга терип, ката оңдоп, бет-беттесем кечкисин гезит басчумун. Матрицалары коюлуп, гранканы которуп коюп, кара боектуу. Валикти гранканын бетине ары-бери жүргүзүп, нымдуу кагазды анын бетине жаап, станокту шапа-шупа тейлеп, нымдуу ак кагазды кайра сыйрып алар элек. Жумуштун оор экени аз келгенсип, тамагаш кийим кечеда тартыш болгон. Кезегинде социалисттик чарба гезитти калкка агартуучулук кызматты жүргүзгөн. Тилекке каршы аталган гезиттин нускасы азыр жок, бирок архив барактарында ал тууралуу маалыматтар жазылган. 1927-жылы Нарын шаары статусун алгандан баштап бизде көп ишканалар ар кандай жумуштар өнүгө баштаган экен да. Ошондо көбүнчө 32-36-жылдары уюштурулган экен көп. Ошондо бизде биринчи типография бул жолду 32-36-жылдары уюштурулган деп жүрөт. Ошол жаңы уюштурулгандан баштап бизде гезиттер чыга баштаган экен да. Биринчи чыккан гезитибиз бизде социалисттик чарба аттуу гезит болгон экен. Алар латын тилинде чыккан экен. Биринчи 500 нускада чыгып, анан бара-бара 1000ге жетирген экен да. Ошол 36-жылдар, 40-жылдарга чейин. Эми алып айта турган болсок, ошондо биринчилерден болуп бизде ошол Чыңгыш Алсейит атагы болгон экен, биринчилерден болуп. Бул киши баягы жумушка жаңы киргенде бул мындай эле жөнөкөй эле жумушчу болуп кирген экен. Ал убакта мындай жогорку кызматтарда көбүнчө орус адамдар, орус улутундагы адамдар иштеген экен. Бул киши орус тилин, латын тилин билгендиктен
бул чукул аралыкта эле уже рабочий жөнөкөй жумушчудан немени терген шрифттерди гезитти терген адам кызматка которулган экен. Ошол убакта жумуштары да аябай оор болгон экен, шарт түзүлбөчү. Анан жумушунун үзүрүн жакшы иштегенин себебинен бул киши директорлук кызматка чейин жеткен экен 41-жылдаргачы. Гезит чыгарып иштеген Орус татар улутундагы кызматкерлер тез арада эле кичи мекендерине жер оодарып кетишкен. Иштин бардыгы тең Алсейит Чыңгышуулунун мойнунда калган. Каарман жумушчулуктагы, жетекчиликтагы кызматты бирдей аркалап, жаш адистерди тарбиялап өстүргөн. Ал тургай казан куйганга, Кочкорго, Дүрбөлжүнгө басма үйлөрүн ачып, машиналарды орнотуп, жумушчуларды даярдоодо чоң эмгек сиңирген. Тилекке каршы жумуштун айынан кургагучка кабылып, ишин которууга аргасыз болгон. Биздин атабызды биринчи гезит чыгарганга ошого дайындап, анан Нарын облусунда биринчи гезит чыгарып, биринчи полиграфист болгон деп документалдык өзүнүн деген бүтөмөлөрү бар. Атамдын кийин деген ошол жерде өзү наборщикте болуп, өзү жазып, өзү эметип, жанагы цианид деген баягы оор жаман эмелер менен эметип, туберкулез болуп калган. Анан туберкулез болуп ооруп, операция болуп, баягы эметип, бирок ошол эмгектери ошо биринчи жолу эметип, көп жыл эметип, өзүнө деген баягы окуучуларын окутуп эметип кеткенде, анан билимдүү адам болгон негизи. Алсейит Чыңгышуулу түптөгөн гезитке быйыл 89 жылдын жүзү болду. Бул аралыкта гезит бир нече ысымдарды которуп отуруп, учурда Нарын облусунун коомдук саясий турмушун чагылдырган Теңиртоо гезити деп аталат. Кылымга жакын убакыт аралыгында гезитке жүздөгөн адамдар иштеп, калкты маалымат менен камсыздап келген. Албетте, заманга жараша тармакта өнүгүү дагы жолго коюлуп, кол күчү талап кылынбайт. Бирок акыл эмгек өз ордунда. Элди сабаттуулукка үйрөтүп, типография уюштуруп, ушу басмакананын биринчи жумушчу болуп кирген экен. Зеректүүлүгүнөн басмаканада жумушчу болуп иштеп, ошондон өзүнүн директорлукка чейин көтөрүлүп кетиптир. Анан кийин Касан куйганга, Кочкорго, анан Дүрбөлжүнгө дагы ушу басмаканаларды ачып иштеткен киши экен. Биринчи полиграфисттин жеке жашоосуна кайрылса, Каарман 77 жыл өмүр сүргөн. 4 уул, 1 кызды татыктуу тарбиялап, жогорку билимге ээ кылган. Алгачкы турак жайын 1939-жылы Нарын шаарынын Шаркатма аймагындагы Жээк көчөсүнө биринчи болуп турак жай салган. Учурда салган үйү өткөн доордун тарыхы катары сакталып турат. Адамдык сапаты бийик, билимге умтулган Каарман дайым жөнөкөйлүктү туу туткан. Мен 76-жылы şu жерге көчүп келдик, биз кошуна болдук. Анан туугандыкта жайыбыз бар экен. Аябагандай жакшы şu жерде өмүр сүрүштү. Бардык жагынан үлгүлүү адамдар эле да, бардык жагынан каягы болбосун. Анан ушул адамдардын ар бири баскан турганына, сүйлөгөнүнө, акыл насааттарына ушунчалык уютуп койчу кишилерди. Мына биринчи полиграфист өзүнүн ишин мыкты билген адам деп айтар эле кошуналар. 1943-жылы Алсейит Чыңгышуулунун өмүрлүк жубайы Сия 38 жашында оорунун айынан каза болот. 1944-жылы Сиянын бир тууган сиңдиси Изатка үйлөнөт. Өз заманында жубайлар кат сабаты жоюлган, билимге умтулган адамдар болгон. Каарман согуш жылдарында атайын байланышта, андан соң Вохр взводунун командири болуп эмгектенген. Согуштан кийин 1960-жылы эс алууга чыкканча Улуттук банкта үзүрлүү иштеген. Өмүр жолунда өлкөнүн өнүгүшүнө кошкон салымы үчүн бир катар сыйлыктарга тартылган. Алып айтсак, ударниктин карточкасы, Кыргыз ССР Жогорку Советинин ардак грамотасы, эмгектеги күжүрмөндүүлүгү үчүн медали менен сыйланган. Ошондой эле көз өткөндөн кийин өзү түптөгөн көчөгө ысымы ыйгарылган. Ал эми Алсейит Чыңгышуулу тарых барактарында Нарындагы биринчи полиграфист катары калды. 1978-жылы каза тапкан Каармандын дүйнөдөн өткөндүгүнө быйыл туура 43 жылдын жүзү болду. Өз кезегинде өлкөнүн өнүгүшүнө барандуу салым кошкон Каармандын ысымы уламышка айланып жашап, чыгарган алгачкы гезити мезгилден артта калбай иштеп, Каармандын экинчи өмүрүн улантууда.